Кыргыз элинин адабият айдыңы чоң жоготууга учурады. Эл акыны Вячеслав Шаповалов 75 жаш курагында көз жумду. Улуу инсан менен коштошуу Аземи Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы баш болгон бир катар интеллигенция өкүлдөрү катышып, бул инсандын кыргыз адабиятына салган салымын эскерип, коштошуу сөзүн айтышты. Өзүн кыргыз элинин орус уулу деп айтчу. Ушул жерде төрөлүп, кыргыз элинин, кыргыз маданиятын, биздин тарыхыбыздын, адабиятыбызды даңазалап дүйнө жүзүнө ырын ырдаган биздин Вячеслав Ивановичти биз албетте эч качан унутпайбыз. Бирок ушул Вячеслав Ивановичтин ордуна дагы биз азыркы учурда мына ордун толтуруу үчүн албетте көп жумуш. Мурунку чоң биздин мамлекетибиз атайын тарбиялап өстүртүп ушул жерде мындай арабызга кошуп берди. Биз азыр түшүнүп атабыз кандай чоң жоготуу экенин. Албетте ушундай колубузда бар болгон алтынды биз барктап билип жүргөнгө бизге чоң сабак. Эл акыны менен кызматташкан замандаштары да анын кыргыз адабияты дегенде жанын аябай кызмат кылганын айтып эскеришти. Манастын төрөлүшү деген, Манасчынын төрөлүшү деген поэмасын өзү эле ошол кыргыз рухунун ичинен туюп, ичинен сезип, ошону баягы көркөм дүйнөсүндө чагылта билүүсү эле ушунун биздин улутка кызмат кылгандыгын айгинелеп турат. Эми адам пендеси деген ушул экен. Биз агайыбызга ыраазыбыз, агайыбыз бизге ыраазы болсун. Атасынын ар бир жазган эмгегинде кыргыз эли жана анын маданияты чагылдырылып турганын айтып, акындын уулу эскерди. Вспомните, каким он был живым, жизнерадостным. Анын кандай жайдары экенин эстейсиздерби? Ошол боюнча эсиңиздерде калсын. Эл акыны Вячеслав Шаповалов өзү тамаша кылып айткандай, кыргыз элинин орус уулу эми көз өтсө да адабият сүйүүчүлөрдүн эсинде түбөлүк сакталып калат. Кымбат Амир кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.